Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 2022 жылынын даярдык планына ылайык жана 0100 аскер бөлүгүнүн командиринин 2022 жылдын 7 мартындагы номер 57 буйругунун негизинде 2021 жылы чакырылган жоокерлердин арасынан жогорку билимдүү, анык мөөнөттүү кызмат өтөгөн жоокерлерден запастагы офицерлерди даярдоо боюнча тапшырма коюлган. Анын негизинде куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын курамындагы аскер бөлүктөрдөн келген жоокерлерге атайын сабактар окутулууда. Эрежеге ылайык жогорку билими бар анык мөөнөттүү жоокерлер 11 ай кызмат өтөгөндөн кийин 12 айда запастагы офицер болуу үчүн даярдыктардан өтөт. Окутуу ушул жылдын 10 мартынан 11 апрелине чейин өткөрүлөт. Аларга негизги окутулуучу сабактар: инженердик даярдык, байланыш боюнча даярдык, саптык физикалык даярдык боюнча сабактар өткөрүлөт. Сабактар лекция, теориялык жана практикалык тартипте өткөзүлүп, алар ок атуу талаасына да чыгышат. Ошентип 1 айлык окутуудан кийин жогорку билими бар, анык мөөнөттүү кызмат өтөгөн катардагы жоокерлер лейтенант наамын алып, запастагы офицерлердин катарына кошулушат.